Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн чебер калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин «Гладиолус» новелласы. Гүл. Адамдын купуя сезиминен жылжыбаккан мөлтүр тунук булактай. Анын чексиз каалоосуна ортоктош болгон өзгөчө өсүмдүк. Тубаса тилсиз бул өсүмдүк өзүнүн кайталангыс сулуулугу жана жыпар-жыты менен адамга жагып, анан төркүн түстөрү менен сүйлөй билгенине айран таң каласың. Алардын апапакай түстүүлөрүн той болгондо тартуулашса, сары түстүүлөрүн бийкечиңди же жигитиңди чаңганда, кара розаны кайгыга дуушар болгондо, ал эми чоктой кызылдарын махабатторуна чалынгандар бири-бирине тартуулашат тура. Менин гүлзарыма өсүп чыккан бул ачык кызыл гүл да өзүнүн кайталангас сулуулугун, жыпар-жытын бирөөгө тартуулап, ага сөз менен айтып бир алгыс кубанычты алып келерине убакыт жетти. Байкоосуз кандайдыр бир себептер менен уругу жерге түшүп калганбы? Ал гүл бирөө жарым тикпей эле 14 жашка жаңы кадам койгонумда короому өзү өсүп чыкты. Какымы кызыл, жалгыз сабакка катары менен буралып гүл ачкан көрктүү гүлгө күн өткөн сайын сугум түшүп, өзүм сугарып өстүрө баштадым. Гүл өстүрүү кандай рахат. Албетте аны түшүнгөндөр да, түшүнбөгөндөр да болушу ыктымал. Бирок мен анын кайталангыс сулуулугуна эгерим тойбодум. 14 жаш. Кадыресе балалыктын ошол курагына таандык, жаңы ойгонгон наристе сезиминди дарып алган махабаттын керимсели. Ушул татынакай гүлгө бирөө гана татыктуу, деп чоктой ысык илеби менен кулагыма көмүскө шыбырап кетти көрүнбөйбү? Мына ошол күндөн баштап алиги гүлдү өзүңө белек катары тартуулоону өзүмдүн алдыма койгон бирден бир ыйык милдетим деп чечтим. Мен ал купуя оюмду ишке ашырууга күн мурунтан камданып, гүлдү этияттык менен кыркып алдым да, целлофан кагазга ороп, китеп баштыгымдын бурчуна коомай салдым. Эми көз алдыма кош колдоп гүл сынгганымды элестетем. Сен мени уялыңкы тиктейсиң да, ишенер ишенбес абалда колумдан гүлдү алып, сүйүнгөнүңдөн бутуңдун учуна тура калып бетимден өбөсүң. Аңгыча саат чырылдайт. Мен селт этип, эмелеки дээрлик эркимди ээлеп алган ой туткунунан аргасыз кутулам да, өзүмдүн жараткан фантазияма ыраазы боло, мыйыгымдан күлүп, мектепти көздөй шашылам. Бирок тилекке каршы мектепке бир жума келбедиң. Кийинчерээк тумоолоп, бейтапканага жатып чыкканыңды өз оозуңдан укканда гана жагдайдын алигидей өкүнүчтүү бүткөнүнө аргасыз макул болдум. Айтмакчы, макул болбоско айлам канча? Алиги купуя сырым ойду тоону сайы медиреген шок карындашыма. Ата-энеме билинип калбаса экен деп, гүлдү идиштеги сууга салып чатырга катам. Эртеси эрте менен жерге жарык кире электе үйдүн чатырына чыгып гүлдү алам да, целлофанга ороп кайрадан китеп баштыгыма салам. Эми сага Кудайым буйрса, бүгүн сөзсүз белегимди тапшырам деп, шашып пушуп жөнөп калам. Арадан 5 күн өттү. Мен алиге көңүл жадатма кайталоону күнүгө кайталоодон жадабадым. Гүлүм күн өткөн сайын кыярып барат. Идиштеги сууну күнүгө жаңыртсам да, баары бир соолугандан соолуй берди. Ошентип өзүңө буйрбаган эң кымбат белегимди 6-күн дегенде аргасыз ыргытууга мажбур болдум. Айлаганча ишке ашпаган аракетимдин тагдырына күйүнгөнүмдөн мейлеми деп аргасыз ага моюн сундум. Мына ошол мүчүлүш окуядан кийин Кудайым буйрса, жигит болуп эрезеге жетсем, кийин аскердик милдеттеримди өтөп келгенде өзүңө дал ушундай гүлдү сөзсүз кайрадан белек кылып тартуулоону келечегимдин көөнөрбөс ыйык милдети катары алдыма максат кылып койдум. Күндөр кербендей чубап өтө берди. Ал убакыт деле алыс эмес экен. Мезгилдин шарданы менен бат эле мектепти бүтүп, сен
Мед институтка тапшырып, а мен болсом аскердик милдетимди өтөөгө кеттим. Токойлуу Россиянын түндүк тарабындагы Петроград шаарынын жанында милдетимди 1 жыл өтөгөндөн кийин отпускага жиберишти. Убакытты текке кетирбей, үй бүлөмө учурашып, 2 күн үйдө болдум да, ата-энеме жана карындашыма болбогон шылтоолорду айтып борборго кеттим. Шаардын гүл базарынан баягы бала кезимде короомо өзү өсүп чыккан гүлдөй, гүлдү көрүп аябай кубанганымды айт. Ак чач, орто жашар орус аял, кыркымы кызыл, жалгыз сабака катары менен буралып гүл ачкан гүлдү мага сунуп жатып. Гладиолус эң сулуу гүлдөрдүн бири экенин айтты. Бул гүл менен сүйгөн селкиңди чексиз кубантаарыңа ишенем, деп башымдан ылдый, бычактын мизиндей кырын чыгара үтүктөгөн. Таза солдат формага, ичке белди тыкан тартып турган жалтырак кемеркорга көзү түшө. Бол, шашыл, сага сүйүүдөгү зор бакытты каалайм оолум, деди. Мен ага рахмат айттым дагы сапарымды уладым. Жолдо келатып бир убакытта короому эч ким тикпей, өзү өсүп чыккан татынакай бул гүлдүн аты Гладиолус экенин ичимден кайталай бердим. Гладиолус, Гладиолус, Гладиолус. Кандай сонун кереметтүү ат. Мен сени группалаш кыздарыңнан чакырттым. Солдат формасын кийип, колуна гүл кармаган жигит чакырып жатканын угуп, 2 кабат жатаканадан тызылдап чуркап түшүп келдиң да. Менин кучагыма боюңду таштадың. Кырдач мурдуңдун таноолору бирде кыпчылып, бирде жазыла, сүйүнгөнүңдөн энтиге дем алып, узун кирпиктериң ан сайын нымдалыша. Маңдай жарыла кубанганыңды сезип турдум. Мен да сенин олоң чачыңдын коңур жытына мас боло, түрсүлдөп соккон жүрөгүңдүн добушун сезип, маңдайыңдан, көзүңдөн аймалап жаттым. Ошондо ичке белиңди эмери кармаган колумдагы Гладиолусту көрүп, анын кимге тиешелүү экенин эстей койдум да. Мээркан, дедим, кыналган боюңду кучагымдан бошото. Бул сага. Ал сөз менен айтып бере алгыс кубаныч менен уялыңкы жүзүнөн нуру тамылжып, колумдагы билегимди алды да, сүйүнгөнүнөн бутунун учуна тура калып бетимден өптү. О, Кудайга тобо, баягы балалык кездеги өз оюм менен көз алдыма жараткан элестүү фантазияны мына жыл өтүп кеткенден кийин туура келип калганын карасаң, айтор махабат сезимине чалдыккан мен мээркан менен отпускамдын кандай өтүп кеткенин да байкабапмын. Качан гана карандашым байке бүрсүгүнү кетесе дегенде кап деген экенмин. Көз ачып жумганча өтүп кеткен отпуска күнүмө. Ошол күнү карындашымды ата-энемден оолагыраак чакырып алып, мен аскердик милдетимди өтөп келер жылы жалгыз агаңдын өтүнүчүн канаттандырып, сөзсүз короого Гладиолус тик, жарайбы? Кыз деген гүлгө жакын болот, короодо гүлзар болгону жакшы, дедим. Эркелете карындашымдын көмүрдөй кара саамайынан сылап. Шок карындашым көзүн жалжылдата шектүү күлүмсүрөп, ай байкем ай, мени түшүнбөйт деп турасың го. Сенин сүйлөшүп жүргөн кызың бар окшойт. Эми болуптур, айтканың сөзсүз орундалат. Ага көп кабатыр болбой эле кой, деди менин мурдумдун учун сөөмөйү менен коомай түртүп. Ошентип коштошор күн да келди. Ата-энем жана карындашым Бишкекке чейин узатып баралы деген сураныштарына караманча макул болбой койдум. Алар акыры менин оюмду туура деп табышты көрүнөт. Кыйылып жатып, тели тең туштарым менен райондун борборуна чейин узатышты да калып калышты. Мен Бишкекке келгенимде мээркан курсташ кызы менен темир жол вокзалында күтүп туруптур. Коңур көз, көгүм кирип баратты. Коштошуп жатып чекеңден, көзүңдөн өптүм. Бишкек Москва жүргүнчүлөр поездинин плацкартный вагонунун купесине кошо кирип, курсташ кызыңдын дипломатын ичинен мага арналган Гладиолусуңду сундуң. Мен ушунду сенин сулуулугуңа, сунган гүлүңдүн көркүнө шайкеш келген турпатыңа таң калдым. Бир туруп ушундай сулуу кызды сүйгөнүмө сыймыктанып, поезд жүргөнү калды. Кош, мээркан, дедим. Самат, аман эсен бар. Мен ар дайым сендикмин. Кудай буйрса, аскердик милдетиңди биротоло өтөп келатканыңда, өзүң тартуулагандай Гладиолус менен тосуп алам. Кош, саламатта бол, дедиң, көзүңө жаш ала. Поезд кечки тынчтыкты буза
бир кыйкырып алып ордунан козголду. Апапакай жибек көйнөгүң менен эңирден бөлүнө кол булгалап жүгүрүп келип, караанын караңгылыктын кучагына батып, бара-бара көрүнбөй калдың. Сенден ажыраар замат менин көкүрөгүмдө кандайдыр бир белгисиз, кайдыгерлик, кызыктай болгон орду тогуз боштук пайда болду. Ошондо гана сени чындап сүйүп калганымды, сенсиз жашоо таптакыр конары жок болуп калаарын биринчи ирет сездим. Кийин дембилдик альбомдун биринчи бетине чапталган сүрөтүңдү көрүшкөн солдат балдар. Кээ кезде бул каяктагы актриса дешсе, сыр бербей ичимден сүйүнүп, эч кандай актриса эмес, ал менен сүйлөшүп жүргөн кызым, өзү мед институтта окуйт деп жооп берем. Ан сайын кызыгышып атын сурашат. Анын аты Гладиолус дейм, сыймыктана. Ай балдар, Самат көрүнгөн сөздү айтып, башыңарды айлантып жатат. Ал Гладиолусу, Младиолусу жок эле, түстүү журналдын барагынан кесип алган актрисанын сүрөтү болуу керек, деп түкшөмөлдөшөт кайбири. Кийин Мейиркандан келген катты окутуп, эстеликке салып ийген сүрөтүн көрсөткөндө гана бир взводдо милдет өтөгөн солдаттар бул кыз Саматтын Гладиолусу деп калышты. Эрте жазда аскердик милдетимди өтөп, Бишкекти көздөй сапар тартып келаттым. Жүрөгүм лакылдап, эртерээк Мейирканды көргүм келет. Жолдо карата бир букет Гладиолус кармап, чыдамсыздык менен күтүп турган Мейиркандын элеси көз алдыман такыр кетпей койду. Гүл аял затына өзгөчө жарашабы? Же тетигил ал муздактан бери алардын сулуулугун, бири-бирине шайкештигин түгөт албай, сайым едиреп келген белгилүү залкар акындар, болбосо экөөнүн көркүнө тойбой, полотнонун беттерине дүйнөгө белгилүү шедеврлерди жараткан улуу сүрөтчүлөр гана алардын баркына жете түшүнүшпөсө. Айтор Бүтөркимди ээлеп алган махабат сезими көзгө көрүнбөс жип менен дээрлик чырмап алды мени. Ошентип нөшөрлөп жааган жаан аралаш эртең мененки поездден Бишкекке келип түштүм. Жакын жердеги рельсаны тегеректеп турушкан кишилердин жанына келип, коюу кызыл кандын үстүндө чачылып жаткан бир букет Гладиолусту көрүп, жүрөгүм болк эте түштү. Алардын кебинен улам татынакай кыргыз кыздын эртең мененки караңгыда балыкчы тараптан келаткан поезд уруп кеткенин угуп, көргөн көзүмө ишенбей, перрондон сени издей баштадым. Издей бердим, таппадым. Мейиркан! Кош алтыным, кош менин тоңгоч махабатым. Менин Гладиолусум кош. Бул оор жоготу көкүрөгүмдү курч бычак менен шылый-шылый кескилеп, Кудайга үнүм жетип жатты. Жараткан айтчы деги, сенин калыстыгың кайда? Күткөн бейкешине буйрбай калган Гладиолустун чыккан ордунда соолуп жок болорун, ошондон бери Мейирканын арбагына арнап аны эскерип, ар дайым Гладиолус бакчамда өстүрүп турам. Сиздер чебер калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин Гладиолус новелласын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.